Так, ассаламу алейкум, ардактуу кадырлуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Оштон анча алыс эмес жерде жайгашкан, тактап айтканда 30 адыр тарапта жайгашкан жаңы будалык айылынан сатыла турган, жери теп-тегиз болгон 6 сотук жер тилкесин тартып көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, биринчиден мен сиздерге мына ушул сатыла турган 6 сотук жер тилкесине келүү жолун, тактап айтканда адресин түшүндүрүп берейин. Сиздер бул жакта Мады айылы жайгашкан. Бул жаңы будалык айылы Мады айыл өкмөтүнө тарайт. Мады тараптан дагы кирип келсеңиздер болот. Кааласаңыздар, сиздер Учкун айылын билесиздер. Учкун айылынын светофору бар. Ошол светофордон сиздер, эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, Учкун айылына киресиздер. Киргениңиздерде эле Учкун айылынын өзүнүн светофору бар. Ошол светофордон оңго бурулуп, мына ушул асфальт жол менен ичкериге түз бир 2 километр бул жакка карап ичкериге кирип келгениңиздерде, бул жерде өзүңүздөр көрүп атасыздар, 4 көчө бар. Ушул 4 көчөдөн сиздер сол тарапка бурулуп, ичкериге түз кирип барсаңыздар, жанагы жаңы будалык айылынын киребешине кирип барасыздар. Кана жүрүңүздөр, анда эмесе мына ушул көчөгө түшөсүздөр дагы, ичкериге бир 300 метр кирип барсаңыздар, канал бар. Каналдан өтүп солго бурулсаңыздар, ошол жак жаңы будалык айылы болуп эсептелет. Кааласаңыздар Мады тараптан келесиздер. Же болбосо кааласаңыздар мен түшүндүргөн Учкун айылы тараптан дагы кирип келсеңиздер болот. Эми түшүнбөгөн болсоңуздар, бул жака жердин ээсинин номерин белгилеп коем, өзүңүздөр чалып сүйлөшүп толук маалымат алып табып келесиздер. Мынакей достор, мен жанагы айткан кичинекей каналдан өтөсүздөр дагы, өтүп эле сол тарапка бурулуп, мына ушул көчөгө түшөсүздөр дагы, түз ичкериге бул жака карап 300 метр кирип келгениңиздерде, ушул эле жолдун оң тарабында сатыла турган 6 сотук жер тилкеси жайгашкан. Ушул эле жолдун сол тарабында бул жакта канал жайгашкан. Эми өзүңүздөр да болжолдоп келе бересиздер табып. Мына ушул 6 сотук жер тилкеси сатылат экен. Азыр сиздерге бүт бардыгын түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып беребиз. Ушул жердин ээси менин жанында. Ассаламу алейкум ака. Ва алейкум салам. Ден соолук иштер жакшыбы? Жакшы. Сатыкка койдуңуздар жерди. Ооба. Жакшы. Өтө сонун. Угловой жер экен, бул, Ооба. Бул жактан дагы кирсе болот экен. Наркы көчө жактан дагы кирсе болот экен. Мындай айтканда, 2 көчөнүн боюнда экен. Жакшы, өтө сонун. Жери канча сотук? Жери 6 сотук. Жакшы. Узун турасы ошондо канча болуп калат? Узун турасы 20га 30. 20га 30 экен, Жакшы, өтө сонун. Бул жакта фундамент турат го. Буну эмнеге салдыңыздар? Буну архитектурадан өзүбүз атайын тактатып, мына чегаранын ичине ушинтип фундамент куйганбыз. Чегараны тактап. Чегара экен бул. Жакшы. Мына ардактуу замандаштар, мына фундаментти көрүп атасыздар. Бул узуну болуп калат экен, ушул чегара 30, узундугу 30. Бул жагында дагы фундамент куйулган, атайын чегараны такташ үчүн. Бул жакта көрүп атасыздар, бул жагы 20. 30га 20 болгон 6 сотук теп-тегиз болгон жер тилкеси сатылат экен. Дагы бир маалымат бере кетели, бул жакта фундаменттин алдын көрүп атасыздар. Бул негизи өзү жол экен. Жолго пландаштырылган экен. Бирок өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жакта коңшулары дагы мындай тосуп, көчөттөрдү тигип, талдарды эгип колдонуп атат экен. Эми сиздер дагы сатып ала турган болсоңуздар, мына ушул жерде дагы убактылуу болсо дагы колдонуп турсаңыздар болот экен. Бул жакта коңшуларды көрүп атасыздар. Көрүклөрү жол жакка чейин чыгып алган экен. Эми өзүңүздөр кийин сүйлөшүп келишип аласыздар. Документ кимдин атында, ака? Документ өзүм атымда. Жакшы. Документинен проблема жок, Проблема жок. Кандай условиялар бар эми бул айылда? Жаңы будалык деп коет, Жаңы бул айылда суу бар, свет бар. Ошо жашоого бардык эле шарттары бар. Жакшы. Суу кандай? Крант менен чыгарып алабы? Сууну грант менен чыгарып алса дагы болот, ал жерде каналдан тарттырып алса деле болот. Жакшы. Мындайча айтканда, суу, светтен сиздерде проблема болбойт экен. Угловой жер экен. Бул көчөнүн бою экен. Бул жактан центр көчөнүн дагы бою экен. Жакшы. Бул жакта кошумча жерди дагы айтып өттүк. Документ өзүңүздүн атыңызда? Ооба. Жакшы. Мектеп, бала бакча, мечит проблемасы кандай болот, ака? Мына жакынкы эле аралыкта мектеп, бала бакча бар жок бар. Пешком барса деле болот. Проблема жок. Проблема жок. Жакшы, өтө сонун. Мына ардактуу замандаштар, мектеп, бала бакча, мечит боюнча проблема жок экен. Бул жакта көрүп атасыздар, население абдан көп. Бул жаңы түшкөн айыл болгону менен бул жакта адамдар көп экен. Население көп. Эми өзүңүздөр да кийин келгенде көрөсүздөр. Дагы бир маалымат бере кетели, бул жаңы будалык айылынын баш тарабында сиздер угуп жүргөн жанагы жаңы аэропорт
түшөт экен, Кудай буюрса жакында. Эми өзүңүздөр угуп атасыздар, жанагы Ош аэропорту мына ушул 36 тарапка көчөт экен. Мындай жатканда ушул айылдын жанына көчөт экен. Келечеги бар жер экен, колдон чарбаңыздар, өтө сонун. Жакшы, эми баасын айтың ака. Баасын 1,5 миллион сом деп атабыз. Кеми бар. 1,5 миллион сом. Ооба. Сомго айтпасыз Ооба, размер. сомго. Долларды аралаштырбай. Долларды аралаштырбай 1 миллион 500 миң сом. Жакшы, өтө сонун. Кеми болобу анан? Кеми болот. Сүйлөшөбүз. Жакшы, ырымына жараша түшүп бересиз. Ооба. Жакшы, өтө сонун. Обмен жолдоручу бул жакта бир машинага же квартирага алмашам ака деп чалпаса. Обмен жолдору жок, только наличка. Акча керек деп атасыз, а? Ооба, акча керек. Ошол себептен. Ооба. Жакшы, өтө сонун. 1,5 миллион сом экен. Обмен жолдору жок, только наличка, бирок 1,5 миллиондон кеми болот дейт. Жакшы, колдон чарбаңыздар, тегиз жер. Бул жакта таштары, шагылдары сиздерге бонус болуп берилет экен. Маршруттук каттамдарын айта кете турган болсок, именно жаңы Будалык айылына каттаган маршрутка бар экен. 161 номердагы маршрутка. Шаардан жаңы Будалыкка каттап турат экен, тынымсыз. Жакшы. Болуптур ака, онда ийгилик, жакшы сатабыңыздар. Силердин да ишиңерге ийгилик. Болуптур, рахмат. Мына ардактуу замандаштар, мен сиздерге сатыла турган теп-тегиз болгон 6 сотук жер тилкесин тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бердим. Кимиңиздерге ушул сатыла турган 6 сотук жер тилкеси жаккан болсо, мен бул жака ушул жердин ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып, сүйлөшүп, ушул жер тилкеге дагы келип көрүп, толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Колдон чыгарбаңыздар. Өзүңүздөр билесиздер, барган сайын чектердин саны, бериле турган чектердин, жерлердин саны азаюуда. Колдон чыгарбаңыздар. Баасы өтө сонун. Баасы 1,5 миллион сом. Колдон чыгарбаңыздар. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө, жакшы туруңуздар.